Assalamu alaikum. Balanın çoğ jana kiçүү zaraсын жууса дарат бузулабы. Бул дагы ошол жанагы биздин мазхаб кармаган туугандардын элге жайган дааватынан кийинки суроо. Бул маселени жооп берерден мурда токтололу. Эркек киши өзүнүн жыныстык мүчөсүн кармаса дарат сынабы сынбайт деген маселе. Жаял киши, ким эле болбосун. Жыныстык мүчөнү кармаса дарат сынабы сынбайт. Бизде эреже бар. Дарат качан сынат десе, эки жолдон, эки ауреттен чыккан нерсе эмне чыкса ошо даратты бузат, анан башка денеден нажас чыкса бузат. Нажас деген нерсе кийимге тийсе, кийимди намазга жараксыз кыла турган нерсе. Ушул эки эреже менен гана дарат бузулду же бузулбады деп гана билебиз. Мисалы үчүн даратканага барды. Чоң зара кылды, кичине зара кылды. Дарат сынды, себеби эки жолдон чыкты. Курт чыкса сынат, себеби эмне чыкса дарат сынат деген эреже бар бизде. Экинчисине келдик. Эки жолдон башка жерден чыккан нерсе нажас болсо, анан ошого дарат сынат. Мисалы, ыйласа, көздөн жаш чыгып атат. Дарат сынабы сынбайбы? Сынбайт. Эмнеге? Сахабалар пайгамбарыбыз намазда ыйлаган. Демек дарат сына турбаса пайгамбарыбыз даратын жаңыламак. Так, бирөө баланы эмизсе, чыгып атат. Дарат сынабы сынбайбы? Ал бала эмип атпайбы? Нажас нерсени балага эмизбейт да. Демек ада алам. 2 жылдын аралыгында. 2 жылдан кийин өкүм өзгөрөт балага. Дагы эмне? Кээбикилердин көзүнөн ыйласа кристалл чыгат экен. Дарат сынабы сынбайт. Кан чыксачы? Кан чыкса дарат сынат. Кан нажас деп айтылат бизде. Ушул эрежелерди билгенден кийин болду, бизде бүттү. Эми муну адамдын суроосу, пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Аны бир аял, сахабия аял риваят кылган, ким жыныстык мүчөсүн кармаса дарат алсын деген. Ошол хадисти көргөн дагы түз өкүм алып туруп, анан ушундай болот. Эми жаш баланын артын жууп атканда тийип атпайбы анын мүчөсүнө? Мен даратым сынып калат, тийсе эле сынат деген. Бизде дагы башка хадис бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын. Бирөө айтат да, бир араби келип айтат: "Я Расулалла, биз намазда турганыбызда кээде бир жерлерибиз кытышат. Ошону тырмап атканда колубуз өзүбүздүн мүчөбүзгө тийип кетет. Даратсыбы сынабы, сынбайбы?" десе пайгамбарыбыз: "Ал сенин бир мүчөң дарат сынбайт" дейт. Ушул хадисти алып биздин ханафи мазхабда дарат сынбайт деп айтылат. Башка бир мазхабдагылар же мазхаб кармаганда тиги хадисти алгандагы дарат сынат деген. Эми биздин далилибиздин күчтүүлүгү каякта? Алардыкы каякта? Биринчиден, биздики дарат сына турган нерселерди эки эрежеге бөлгөнүбүз бул күчтүү далилдер менен. Муну бүтүндөй аалым адамдар ошону макулдаган. Эми бул кол тийип кетти деген жанагыларга каршы болот. Же нажас чыккан жок, же арткы авреттен, алдыңкы авреттен чыккан жок. Тийип кетсе эмнеге бузулуп атат? Бу жакта дагы хадис турат. Пайгамбарыбыздан: "Сенин бир мүчөң дарат сынбайт" деп атат. Бул хадисте кичине проблема бар. Бул хадис аял риваят кылган. Билбейбиз, ал аял кандай жаттаган. Аалымдар бул хадисти эмне кылган? Амал кылуудан таштаган дагы. Жанагы көптөгөн аяттар бар да, кишилер дарат тияк бияктан келсеңер дарат алгыла деген хадистер бар, пайгамбарыбыздын амалы бар. Ошо менен эки эреже түзүлүп, эки авреттен чыккан нерсе дарат сынат, анан денеден нажас чыкса дарат сынат деген. Бул хадис ошолордун баардыгына каршы келет. Демек пайгамбарыбыз эч качан өз алып келген динге, өз айткан хадиске каршы сүйлөбөйт. Демек хадисти риваят кылганда проблема кеткен. Себеби хадисти риваят кылууда хадисти маани менен риваят кылганда эч ким жаттап 100 жаттаган эмес. Хадистер 98% маани менен риваят кылган. Пайгамбарыбыздан сахабалар уккан, угуп туруп бизге айткан. Мүмкүн кичине айырмачылыктар болушу мүмкүн. Ошого аны жалпы муштахид аалымдар маселелерди чечип атканда жалпы эрежеге карайт, пайгамбарыбыздын башка амалдарына карайт, анан эреже түзүлөт. Анан бир хадис турат, ошол эле мааниде. Мүчөңдү кармасаң дарат сынбайт деп атат, бирөө айтат дарат сынат деп атат.
Дарат сынбайт деген жалпы эрежеге туура келет. Буну алабыз да, буну тыштап коебуз, мүмкүн бунда бир катачылык кеткен. Анан кээ бирки изилденбегендер, маскап кармабагандар бир хадис көрсөтүп амал кылып кете берет. Анан буну ошону айткан, анан аны уккан. Анан баланын арткы бала сиет чычат, ошону жугуп атканда анын мүчөсүн тийди, дарат сынбайбы деген түшүнүк ошодон келген. Ханафи мазхабта сынбайт. Биздин далилибиз ушундай.